Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 18 декабрь күнү мындай деди. Вот сколько баткенцев сейчас в Бишкеке находятся и не могут получить помощь? Вы знаете, вот, у нас такого нет. У нас все люди вернулись. Вот, там возвращаются вот эти вот. А есть некоторые товарищи, которые здесь хотят немножко пожить, им всем обращается помощь. Оказывается. Эгерде Баткенде чындап эле баары жакшы болсо, элдер бизге көйгөйүн айтып, күнү түнү ушинтип жазышмак эмес. Биринчи маселе, турак жайлардын салынуусун көзөмөлдөгөн эч ким жок. Себеби кээ бир айылдарда усталар ишин таштап кетип калышкан. Экинчи маселе, турак жайлардын салынуусу техникалык талаптарга жооп бербейт. Салынып жаткан үйлөрдүн сапаты начар болуп жатканын көргөн жергиликтүү тургундар комиссия издеп калышты. Үчүнчү маселе, бул унутулуп бараткан Баткен эли. Тажик тараптын кол салуусунан жабыр тарткан элге гуманитардык жардам берилип жатат деген өкмөттүн жообу чындыкка бир аз дал келбегендей. Себеби жардам сураган элдер жок эмес, бар. Азыр деле аларга көмүр, жылуу кийим, азык-түлүк жетпей жатат. Андан сырткары өкмөт берген 200 000 сом дагы түгөнө баштады. Силерден суранам, хайп кылбагыла деген Эдил Байсаловго айтарыбыз, биз дагы сизден суранабыз. Азыраак калп айтыңыз. Бүгүндөн калбастан Баткен элинен кабар алыңыз.